Суук кабар. Күн өткөн сайын Уилбур Шарлоттаны жакындан таанып, мүнөзүн баалап жактыра баштады. Жүргөмүш курт-кумурскаларды жегенде зыянынан пайдасы көбүрөөк болоорун да жакшы түшүндү. Анткени фермадагылардын баары чымындарды жек көрүшчү. Шарлотта чымынды дароо жебей уктатып, эч нерсе сезбей калганда гана жегени Уилбурга ого бетер жагып, Шарлоттаны баалай баштады. Ошентип күндөр учкан куштай зуулдап өтүп, аңгача Уилбур да эттенип чоңоюп калды. Эми ал тамакты мурдагыдан 2 эсе көп жеп баштагандыктан кой жуюндар ага күнүнө 3 мал тамак бере башташты. Семирген сайын тамактан кийин оонолоктоп, бир топко магдырап жатканды адатка айлантып алды. Барган сайын эттенип салмагы арта баштады. Бир күнү Ферин адаттагыдай эле Уилбурдун жанында отургучта отурса, кепеге картан кой кирди. "Кандай, Уилбур?" деди картан кой. "Байкашымча азыр күндөрү өтө эле семирип кеттиң. Семирсе семиргендирмин", деди Уилбур. "Чынын айтсам, менин сага ичим күйбөй эле тескерисинче боорум ачып турат", деди кой. "Сен эмнеге боордоп семип жатканын түшүнгөн жоксуңбу?" "Жок", деди Уилбур. "Суук кабар угуусуну каалаган эмес элем", деди кой. "Сени семиртип туруп сойгону жатышат. Болгону ошол. Эмне дейсиз? Сойгону жатышабы?" деп Уилбур чаңырып ийди. Ферин болсо отурган бойдон бир орунда катып калды. "Сенин этиңди ыштап, сүрсүтүп койгону камынып атышат", деп кой кошумчалады. "Фермерлердин баары эле күн сууктай баштаганда торопойлорду союп салышат. Сени Исанын туулган күнү майрамына соет экен деген имиштер бар. Алардын ичинде Лерве Закерман мырза, ал тургай Джон Арабл мырза да бар". "Арабл мырза дагыбы?" деди Уилбур бышактап ыйрап атып. "Фериндин атасыбы?" "Албетте, ал дагы катышат. Чочко сойгонго баары жардамга келген салтка айланган нерсе. Мен жашоомдо көптү көрдүм. Жыл сайын мындай нерсе кайталанып, эмне болоорун жатка билип калдым. Арабл мырза көбүнчө мылтыгын көтөрүп келип чочколорду атып, жетишет, андан ары улантпай койсоңуз эле болот", деп Уилбур чаңырып ийди. "Мен өлгүм келбейт. Жан соога. Мени ким куткара алат?" Ары жактан үн чыкканда Ферин эси чыгып, селт эте түштү. "Капа болбо, Уилбур, баардыгы жайында болот", деди баарын үстүнөн угуп турган Шарлотта. "Кантип капа болбойм", деди Уилбур жанын койрого жер таппай, ары-бери чуркап. "Мени союп салышын каалабайм. Мен өлгүм келбейт. Шарлотта, айтчы, картан койдун айткандары чынбы?" "Негизи", деди Жөргөмүш ойлуу, "картан кой фермада көп жылдан бери жашайт. Ал жазгы торопойлордун туулганын да, жок болгонун да көп эле көргөн. Анын айткан кебинде калет жок, ишенбеске аргаң да жок. Албетте, бул зөкүрчүлүк". Уилбур ичине бугу толуп боозоп ыйлап атты. "Мен өлгүм келбейт", деп ал онтоду. "Мен дайыма ушул кепеде, үйүлгөн кактын үстүндө жылуу жумшак досторумдун арасында жүргүм келет. Анан албетте чаңырып жашоого шаң кошууну да кааласаң керек", деди нары жактан картайын кой. "Мен жашоодо менен кош айтышууну каалабайм", деп Уилбур кыйкырып жерге кулап түштү. "Коркпой эле кой, сен өлбөйсүң", деп айтты бир маалда Шарлотта. "Чын элеби? Мени ким куткарат?" деди Уилбур. "Мен куткарам", деди Шарлотта. "Кантип? Убагы келгенде көрөсүң. Мен сени куткарам дедимби? Болду. Эми өзүңдү кармап жаш балача ыйлаганыңды тезинен токтот. Ыйлаганды жаман көрөм".